Саламатсыздарбы? Менин атым Раушан, мен психологмун. Анан бүгүн мен сизге Уолт Диснейдин ыкмасын кыскача айтып берем. Ошол ыкма кыял кеч, реалист жана сынчы деп аталган. Ыкмага карата Уолт Диснейдин 3 абалы бар болчу. Биринчи абал бул кыял кеч. Ошол абалында Уолт Дисней чексиз идеяларды ойлоп таап жүргөн. Экинчи абалы бул реалист. Ошол абалында Уолт Дисней ошол идеяларды иш аракет планына айлантырган. Үчүнчү абалы бул сынчы. Ошол абалында Уолт Дисней өзүнүн планында алсыз жактарын табып, идеяларын жакшырткан. Ошол ыкманын күчтүү жагы бул каалоо жана муктаждыктын ортосунда талашып турушуунун ордуна ал аларга чогуу иштөөгө мүмкүнчүлүктү түзөт. Өзүңүз аракет кылып көрүңүз. Жөн эле мындай кагазды алып 3 тилкеге бөлүңүз. Биринчи тилкеде кыялыңыздарды чипкалоосуз жазыңыз. Каалоолоруңузга мүмкүнчүлүк бериңиз. Оюңузга келгендин баарын чектөөсүз жазыңыз. Атүгүл реалдуу эместерин да. Экинчи тилкеде кыялдарыңыздарды конкреттүү кадамдарга аялдырыңыз. Кыялыңыздарды долбоор катары караңыз. Бүгүн же ушул аптада эмне кыла аласыз? Акыркы тилкеде өзүңүздүн сын пикирлериңизди кошуңуз. Эмнени жакшыртууга болот? Жана тобокелдиктер кандай? Эгер кааласаңыз, анда дагы бир кошумча кадамды кошсоңуз болот. Өзүңүздүн үчүнчү тилкени карап, экинчи тилкеге кайра кайтып, сын пикирлерди ойго алып, планды кайра тактаңыз. Эми сизде кыялдарыңыз, аны ишке ашыруу пландарыңыз жана боло турган тобокелдиктериңиздер бар. Калганын эле ошол планды ишке ашыруу. Бул ыкма сизге кыялдарыңызды башка убакытка жылдырууга жана күмөн санап калбоого жардам берет. Бул ыкма илхом, логика жана өзүн сындоонун ортосундагы тең салмактуулукту өнүктүрөт. Ыкманы колдонуп көрүңүз жана идеялар кантип жаңы жолу менен келе баштаганын көрө аласыз. Эгер сизди аракет кылуудан эмне тоскоолук болуп жатканын билгиңиз келсе, консультацияга жазылыңыз. Келиңиз, чогуу жоопту табалы.